Саламатсыздарбы? Эфирде Тегирмен теледолбоору. Кечээ атайын Москвага учуп барган президентибиз Сооронбай Жээнбеков жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка катыша албай калды. Анткени президент менен чогуу барган делегациянын 2 мүчөсүнүн коронавирус аныкталганы белгилүү болду. Бул окуя эл аралык деңгээлде чоң мааниге ээ болуп, президенттин бул сапарын осол абалга тушуктурду. Ошондуктан биз бүгүн ушул багытта сүйлөшөбүз. Бизде видео байланышта медицина боюнча серепчи Айбар Султангазиев жана саясий серепчи Айданбек Акматов болмокчу. Саламатсыздарбы? Айбар мырза, Айданбек мырза. Талкууга катышуу боюнча чакырыгыбызды кабыл алып, бизге кошулганыңыздарга чоң рахмат. Биринчиден Айбар мырза, президент Сооронбай Жээнбеков жана анын командасы Кыргызстандан кечээ Москвага соо эле кетип, бирок Москвадан оорулуу болуп чыкканы бул сиздин оюңузча эмнени билдирет? Бизде начар текшеришкенби же Москванын тестинин бир өзгөчөлүгү барбы? Ошол боюнча бир кыскача бир өзүңүздүн оюңузду айтып берсеңиз. ПЦР деген анализ алынып жатпайбы элден? Көп мындай ложно отрицательный, жалган туура эмес анализдер чыгып атат да. Көп кишилерден ошондой анализ чыгып атат. Бул эмнени көрсөтөт? Биринчисинен ПЦР же алынып аткан кезинде туура эмес алынып жатабы, же ошо анализ кылынып жатканда лабораторияда туура эмес жасалып атабы, же ошо ПЦР тесттердин өздөрү мындай сапаты начаракпы деп ойлоп атам да. Бул жагы болуш мүмкүн. Бүгүн мына министр, анан министрдин ордун басары айтып атты эле, андай болуш мүмкүн эмес. Андай болот. Бул тесттердин өзүнүн технологиясы бар, анан мындай сапаты, сертификациясы бар. Кээ бир тесттер начар болот. Азыр бул эпидемия жаңы болуп аткан үчүн көп заводдор ушул тесттерди чыгарып аткан, эми кандай сапатта чыгарып атат тесттерди биз билбейбиз. Көбү шашып ушул эле аларды алып, сапаты кандай эле деп текшерүүгө мүмкүнчүлүк биздин мамлекетте жок да. Аны сыртка жибериш керек. Балким ошондон сөзсүз булар кетерде тесттерди тапшырган. Бирок биздин тесттер туура эмес көрсөттү. Россияда эми ушундай чоң чогулуш болуп аткандан кийин алар сөзсүз мындай кымбатыраак жакшы тесттерди пайдаланды деп ойлойм да. Биздин мамлекет азыр ошондой тесттер жаңы келип атат. Биз жанакы глобальный фонд аркылуу Америкадан GeneXpert деген пайдалануучу тесттерди алып келип атабыз да, 6,5 миң келди. Жок дегенде ошо менен текшерсе болмок да буларды. Эми мындай чоң делегация барып аткандан кийин. Демек, азыркы бизде колдонуп аткан ПЦР тесттеринин сапаты бир күмөндүү болуп калабы ошондо? Мага көп кишилер чалып атат. Анан соцсет тармактарда көрүп атабыз. Коронавирустун симптомдору бардыгы бар. Бирок анализ жок деп көрсөтүп атат. Бул сөзсүз коронавирустун инфекция бул кишилерде бар. Анализ туура эмес көрсөтүп атат. Анан бул ушунда биз эмне деп ойлойбуз? Тесттер туура эмес же жасалып атат, же тесттердин сапаты начар. Ошол себептен Айданбек тияктада чыкпай калды да. Ушул маселени айрым талдоочулар саясий жактарынан карап атышат. Президенттин жанында эң жакын аралыкта коштоп жүргөн адамдардын ушундай илдет менен жүргөнү президенттин командасынын ишинин кандайдыр бир шалаакылыгын билдиреби, же болбосо ойго келбеген кандайдыр бир башка жагдайлар дагы бар деп ойлойсузбу, Айданбек мырза? Президент жанындагы мен ойлойм алгоритм баарын аткарышты. Бул именно ушу саламаттык сактоо системасында бир шалаакылык чыгып кетти да. Элдин баардыгы айтып атканда угушпайт. Мына ПЦР көрсөтпөй жатат, бирок адам деген ооруп атат. Дарыгерлердин баардыгы билип атат. Тесттер туура эмес көрсөтүп атат. Бирок мындай өйдө чыкканда булар башкача айтып атат. Сөзсүз азыр күнөөсүн тарткысы келбейт.
баштары учат да. Айдарбек мырза, Ошо сиз жооп берсеңиз, азыр президенттин жанында жүргөн тышкы маселелер боюнча бөлүм башчысы бул эң президенттин жанында жүрдү да, тышкы иштерде. Анан ошол кишиден чыгып атат, андан тышкары сакчысынан чыгып атат. Булар президентке эң физикалык жактан дагы жакын жүргөн кишилер. Анан бул деген президенттин командасынын ишинин көрсөткүчүн көрсөтүп атабы? Же айрымдар айткандай кандайдыр бир уюшулган бир аракеттерден болушу мүмкүнбү? Эми биринчиден алганда бул тумоо, андан эч ким мындай сактануу канчалык алгоритм болуп сакталба, бирок бул жугат, мына кадимки эле тумоолор, сасык тумоо жуккандай эле бул дагы вирус ар кимге жугуп калышы мүмкүн. Андан эч ким мындай кепилдик бериште кыйын. Себеби адам болгондон кийин алар сөзсүз түрдө кимдир бирөөлөр менен сүйлөшөт, байланышат. Ошондуктан бул жерде бир ушу тумоонун жугушу бир мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Канчалык ал сактанды, эми ал башка маселе. Анан ошол жанагы сиз айтып жаткан, жана Айбар мырза да айтып жаткандай, Айбар мырза айтып жаткан ПЦР тесттердин сапатында. Чындыгында эле мына Беларуска Россия ушул ПЦР тесттерин бергенде алар айтышкан 30% сапатсыз болуп жатат. 30%ты мындай 30% гана туура чыгып атат, калган 70% булардыкы сапатсыз болуп атат деген. Бизге ошол Россиядан келген ПЦР тесттер болушу мүмкүн, Кытайдан келгендер болушу мүмкүн. Мына ошол учурда баягы аябай ызы чуу маалында келип калган ошондой бир ПЦР тесттер болушу мүмкүн, алардын сапаты начар болуп калышы мүмкүн. Ошолорду жөнөп жаткан делегация, ошол уюштуруу иштери менен алектенгендер, ошолар тыкыр көзөмөлгө алыш керек беле ошолор? Алыш керек эле. Өзүңөр көрдүңөр, жанагы биздин саламаттык сактоо министри дагы айтып жатпайбы, буларды биз текшергенбиз, текшергенде булар таза чыккан деп. Анан 1 сааттын ичинде эле жугуп калды деген нерсе, бул адам ишенбей турган нерсе да. Бул болбогон нерсе. Демек, ошол текшерүүдө чын эле ошол ПЦР немелерде сапатсыз болгон, аныкталбай калган, анан жарым саат эле жугуп калды. Саясий жагына келгенде, эгерде мына президенттен азыр келгенде, бул жака келгенде таза чыгып атпайбы, ошол жерде эле президент мисалы үчүн дароо тест тапшырып, тазалыгы аныкталып, кадимгидей парадка катыша берсе болмок. Жанындагылар ошол кимден туура ошондой вирус бардыгы аныкталган болсо, алар калып, изоляцияда калып, ал эми калган делегация президент баш болуп катыша берсе болмок. Бул жерде ошондуктан элдин ичинде ар кандай күдүк сөздөр чыгып жатат. Атайын эле буларды кайтарып жиберди, кабыл албай койду деп. Президент мисалы үчүн ушул парадка карата канттагы жанагы учуу тилкеси боюнча келишимди белек катары көтөрүп алып барганга карабай, ошол күндөрү бул Атамбаевга байланыштуу өкүм чыкты, өзүңөр билесиңер, ал 11 жылга кесилди. Мына ушул иштер эри шаркак болгондуктан Атамбаев менен Путин да кайсы бир деңгээлде байланышы, ушул талаш, ушул жердеги бир кайчы бир мамилелер бардыгы элдин ичинде ар кандай пикирлерди, ойлорду, күдүктөнүүлөрдү жаратып жатат. Себеби президент таза болсо, бул жерде да таза болду, ошол жерде дагы таза дароо анализ тапшырып туруп, убакыт бар болчу, парадка катышып койсо болмок да. Айбар мырза, бериңиз. Мындай айтат элем, мындайда бүгүн Мадамин Мусаевич айтыптыр, балким түнчүндө эле жуктуруп алыптыр. Мен ошону айтайын деп аткам, Айбар мырза. Биздин сактык сактоо министрлиги айтып атпайбы? Биздин президенттин делегациясынын мүчөлөрү илдетти Москвага баргандан кийин жуктурган, ага чейин таза болчу, түнү менен жуктурган деп атышат. Мындайда дарыгер, эпидемиолог айтканга жарашпайт да, түнчүндө бир жерден жуктуруп алды деген. Бул оорунун 5-7 күн жок дегенде инкубационный период бар. Жуктургандан кийин 7 күнгө чейин өтөт. Анан симптомдор башталат да. Анан 5-күндө ал мындай жугуштуу болуп калат. Өзү деле билбейт, бирок уже элге жуктура берет. Биздин дарыгерлер буну билет. Ошон үчүн мына жанында президенттин жанында жүргөндөр 1 жумада карантинде отуруш керек болчу. Анан мындайда эми биздин урматтуу президентибиз маска тагынбайт деген бардык жерде көрөбүз. Анда жанында жүргөндөр дайыма өзүнчө карантинде жүрүш керек да, аны жуктурбаш үчүн. Анан мына президент келгенден кийин андан да анализ алыптыр.
азыр билинбейт анын анализи. Анан айтып атам, жанакы жөнөкөй ПЦР менен албаш керек. Жанакы фтизиатрия борборунда азыр туп-туура көрсөткөн тесттер келген. Аларды ошол тесттер менен текшериш керек. Эгери мына 5 саат самолетто тияка баратканда учуштубу, сөзсүз президент маскасы, сыртка чыгып атканда маскасы жок, самолеттин ичинде маска менен жүрмөк беле. Жакындагылар алар деле маскасы жок жүрүштү. 5 саат жанында жүрүп атты. Ал ооруп атканы дагы бир жумадан кийин же 10 күндөн кийин билинет да президенттин. Ошону сизге медик катары тактап коеюн. Эгерде 1-2 сааттан кийин, 1-2 саат мурда жуккан илдет 1-2 сааттан кийин тесттен чыгабы? Жок. Только бир жумадан кийин көрсөтүп баштайт. Вирусный нагрузка деген бар, анан 1-2 вирус жабышканда 100 болсо деле ал көрсөтпөйт тесттен. Бир жумадан кийин көрсөтүп баштайт. Эгери мындай накта жакшы сапаттуу тесттер болсо. Ошол себептен азыр президент президентке ошолордун жукса, ал деген бир жумадан кийин билинет. Ошон үчүн муну 5-нчи күндөн баштап президенттик күнүнө тесттен өткөрүп туруш керек. Башкача жол жок. Бүгүн айтып коюшту таза экен деген эми мындай ишил соц тармактар оозун жапсын деген сөз да. Айданбек мырза, ушул президенттин ушул иш сапары президентти жана анын командасын эл аралык коомчулуктун алдында осол кылды деген пикирлерге сиз кандай карайсыз? Албетте атайын даярданып, камданып, канча күндөн бери барасың, парадка катышасың деп биздин делегациядагы, биздин аскерлер дагы ал жерден өтө турган болуп барды карап жатканда, анан ушундай бир осол иштин болуп калышы албетте жакшы эмес. Бардык жерде сынга кабылып жатат. Президенттин командасы алсыз экен деп жатат. Анан өздөрүн бир тестирлөөдөн жакшылап текшерип ала албаса, анан элди кантип булар карайт деген сөздөрдү айтып жатат. Мына азыр көрүп жатасыңар, 3 ай мурун бардыгы жокту жабышып, мына биз кам көрдүк, даярдык көрдүк деп ызы-чуу түшүшүп, чындап мына суук менен кошуп азыр бир толкун келгенде эч нерсеге даяр эмес болуп чыкты. Жана кол чалуу борборлору дагы чалып адамдар ала албай кыйналып жатышат. Оордум дегендер барып каерге барып көрүнөрүн билбей жатышат. Ошондуктан мамлекеттин даярдыгы эң начар экендиги билинип калды. Муну мына саламаттык сактоо министри дагы өзү моюнуна алып, биздин ооруканаларыбыз мындай нерсеге эч кандай даярдыгыбыз жок экен деп. Чындыгында эле жок. Биздин медицина тармагын финанслоо жыл сайын кыскарып баратат. Ал эмес ооруканаларды менчикке беребиз деп жатат. Мына эпидемиологиялык кырдаал ушундай. Бул нерселер ката экендигин, мындай учурда мамлекеттик бир ооруканалар, мамлекеттик бир каржылоолор, мамлекеттик бир программалар бир керек экендигин дагы бир жолу ачык көрсөттү да. Биздин дарыгерлердин эмгегин баалоо, сыйлоо, ооруканаларды жаңы заманбап ооруканаларды куруу, бул калктын ден соолугуна кам көрүү канчалык зарыл экенин көрсөттү. Бул президент менен болгон окуянын себеби кайда жатат дейсиз? Бул жерде саламаттык сактоо министрлиги менен өкмөттүн жоопкерчилиги канчалык деп ойлойсуз, Айданбек мырза? Болгону жоопкерсиздик, шалаакылык. Мына мунун өздөрү өкмөттүн ичинде бардыгы будуңчаң шалаакылык, жоопкерсиздик экенин булар жалпы жамырап чыгып агуудун алдында сүрөткө түшүшүп, эски премьерди узатышып, жаңы премьерди баягы жууп жаткан учурунда көрүндү. Мына ошол эле окуянын экинчи бир сериясы, мындай белгиси, бул мына президенттин командасынын Москвага аттанып барып алып, ал жерде бияктан текшерилдик деп алып, Москвага барганда вирус чыгып, бул ушундай жоопкерсиздик, шалаакылык бир президенттик командада дагы ишти уюштуруу иштериндеги актоо билдирет да. Мындай айтайынчы, мына биринчи вот сурабадыңыз президенттин барганы кандай таасир берет деп. Эми негизи бул мындай өзүнчө мамлекеттик визит болуп атат да. Канча жанакы службасы даярдаган протокольный служба деп коебуз, ал канча ишти жасады, анан канча переговор өттү, кайсы жакка жатат, ким менен жолугат, ошонун баардыгын
өтүп жумушту даярдашты да. Анан барганда булар дагы бир кандай келишимдерди кол коет эле, дагы бир кандай көп сөздөрдү. Анан эми кыргыздар да мындай деп коелу. 3 күн жолдо жүрдү, тойго барды, себебин алып барды, бардыгын даярдап, канча малын даярдап алып барды, коюн союп. Анан жеткенде кайта буруп салды. Кыргыздарда кандай сезим болот? Ошондой эле болуп атат да. Мен ойлоп атам, биз эми азыр көп нерселерди билбейбиз, бирок ошол жакта мындай текшерүү иштер болуш керек. Ким даярдады эле, ким бирөөлөрдүн баштары учат болуш керек. Бирок ошондой туура болот. Мына бүгүн айтты, ошо кайсы тесттер менен бүгүн президентти текшериптир? Ошону сураш керек. Жаңы келген тесттер менен же баягы эле ПЦР жалган көрсөткөн тесттер менен көрсөтүп атабы. Анан биз араң турабыз, мына биздин мамлекетке эми соц тармактарда жазып атышат, шылдың эле болду деп. Көп кыргыздардын элдин намысына тийип койду да ушундай иш болгондон кийин. Ачык айтканда. Президентибиз биз баарыбыз эле көрүп жүрөбүз, коомдук жайларда адатта мындай маскасы жок жүрөт да, эч кандай коргонуусуз жүрөт. Мунун кооптуулугунун деңгээли канчалык, Айбар мырза? Башынан эле айтып атабыз. Вирус деген билбейт экен. Кимиси президент, окуй албайт экен вирус. Сен президентсиңби, же премьер-министрсиңби, же депутатсыңбы? Анан башынан эле ойлонуш керек болчу да, мына биз Великобританиянын вице-премьер-министрин көрүп атабыз, Джонсонду. Ооруп чыкты, араң жан калды. Чын эле ал эми премьер-министр болсо, балким жөнөкөй адам өтүп эле кетмек да. Ошон үчүн биз эң биринчисинен эми адам деген президент болгондон кийин ал уже өзүнө не принадлежит, орусча айтканда. Ал биздин буюмубуз. Биздин мамлекеттин эми президент бирдемке болуп кетсе, анан дагы кандай кырсыктар болсо ким башкарат мамлекетти? Араң турабыз. Революция, согуш болуп кетеби да. Ошон үчүн президент ошол жагын ойлонуш керек, биринчи. Экинчиси, президент, анын өкмөт, депутаттар, ал эл деген ошолорду карап жашайт. Биз мына өткөндө өкмөттү көрдүк элек. Анан мына мен азыр башка четте жүрөм, башка шаарларды көрүп атам. Элдер такыр тагынбайт масканы. Кайсы бет менен айтышат, масканы таккыла, өздөрү такпаса. Ошондой болуп атат да. Ошон үчүн элге пример көрсөтүш керек да булар. Айданбек мырза, могу биз видео материалдардан көрүп аттык. Президентибиз Сооронбай Жээнбековдун парадка катышуу үчүн барып Кремльге машинеден түшүп кирип кетип атканын, Кремльдин эшигине кирип кеткен. Бирок парадтын башталаарына саналуу мүнөттөр калганда кыргыз президенти катышпай турганы жарыяланды да. Ошол коронавирус аныкталганына байланыштуу. Андан ары парадка кое берилген жок. Кремльге кирди, бирок андан ары парадка чыккан жок да. Ошондуктан мунун саясий өңөтү дагы бар болушу мүмкүн деген пикирлер жаралды. Сиз буга кандай карайсыз? Саясий өңөтү жөнүндө биз ар кандай божомолдорду гана айта алабыз. Жана башында айттым го, бул жерде саясий эл күдүктөнүп жатат. Путин атайын эле катыштырбай койду, чакырып туруп атайын баягы конокко чакырып туруп, анан кабыл албай койду деген сөздөр ошондон чыгып жатат. Эми бул жерде баягы алгоритмге байланыштуу чечим кабыл алынды окшойт. Жакындарынан ушул вирус аныкталгандан кийин ал жерде ветерандар бар, башка нерселер, жарандар бар, башка өлкөлөрдүн президенттери менен көрүшүш керек, сүйлөшүш керек алар менен чыккандан кийин. Мүмкүн ушул жагын эске алып, парадка чыкпай коюу чечими кабыл алынды деген бул мындай логикага ылайык жооп да. Муну президент Сооронбай Жээнбеков өзү кабыл алды дейсизби, же андан башка тараптардан кабыл алды катыштыруу боюнча? Бул жерде ага сунуш деле берип коюшу мүмкүн. Сиздин мындан ары барышыңызга жол жок деп. Анткени орус президентинин коопсуздугу, башка президенттердин коопсуздугу бул жерде абдан катуу кайтарылат. Аларда абдан өзүңөр көрдүңөр, мына ушул бүтүндөй ушу
орустар чектөөлөрдү киргизгенден баштап Владимир Путин мисалы үчүн ар дайым аралыктан видео байланыштар аркылуу гана мамлекетти башкарып байланышта болуп турду. Жекече мындай түздөн-түз жолугушуу физикалык контакт эч ким менен дээрлик болгон жок. Мамлекет башчыларынын коопсуздугуна келгенде Россияда андан башка өлкөлөрдө дагы бул нерсе абдан каттуу каралат, абдан каттуу кайтарылат. Ошондуктан биздин президентке сунуш гана болуп калышы мүмкүн. Сылык сыпаа гана. Мындан ары сиздин жолуңуз барбай койгонуңуз оң деп коет. Болду, ошол жетиштүү болот. Айбар мырза, биз азыр эми президенттик ак үйдөн тышкары бизде азыр мамлекеттик мекемелердин дээрлик баарын бул вирус каптап атат, күнөн күнгө көбөйүп атат. Министрликтер болобу, жогорку кеңеш болобу, өкмөт болобу баардык жагын каптап атат. Мунун себептерин эмнеден деп ойлойсуз? Бул ушуга чейинки жасап аткан иштердин кайра айтып аткан алгоритмдин туура эместигин билдиреби? Себеп деген биринчи мындай айтыш керек да, бир чети жанакы өзгөчө абалды киргизген 25 марттан баштап ал бир чети туура болду. Кичине убакытты создукта дүйнө боюнча мына дарылар пайда болуп калды. Кандай биздин дарыгерлерде бир опыт болуп калды да, кандай дарылаш керек. Бирок мына биз көрүп атабыз, Кытай деген биз буга чейин мен прогноз берип аттым элем, Кытай 75 күн отурду эле биринчи Уханда. Биз 45 күн отурдук. Биз Ухандан кыйын бекенбиз. 45 күн отуруп туруп чыга бердик да. Ал биринчисинен. Башка мамлекеттерди караганда, мына дагы кээ бир мамлекеттер июлдун аягына чейин же аларда эпидемия эрте баштап анан мына июндарда чыгып атышат. Ишил орточо алганда 2,5-3 ай отурушту да мамлекеттер. Анан бир мамлекетте 14 күн жок болгондо же күнүнө бир 3-4 киши чыкканда эле ачып атты да. Биз очоюп вирус чыгып атканда ачып салдык. Ошо жагы туура эмес болду, бирок айласыз болду да. Эмне себептен элдин баардыгы ачка, бюджетте бир тыйын акча жок. Болгон мына май июньдукун бюджеттикин жанакы МВФтин кредити менен жапты. Эптеп. Азыр көрүп атасыңар, канча мугалимдер айтып атат, акча ала элек, биздин милиция ала элек, бюджетте тыйын жок. Сом эмес, тыйын жок. Эчтеке жок, ошон үчүн айласы ачышты. Бирок ачканда эми биз айтып атабыз го, ошол убакта саламаттык сактоо системаны даярдаш керек болчу. Ар кайсы биздин кандидат доктор науктар чыгып атты, эпидемия жакында бүтөт деп сылап сыйпап алдап атышты. Эмне себептен алар тети өйдө жактан коркуп атышты. Бүгүнкү күндү ойлоп эле отурушту да, же такыр билишпейт ишин. Анда ишенип айтып атышса. Биз башынан эле айтып атканбыз, бүтпөйт эпидемия. Ошол себептен ушул жагынан прогноздор туура эмес болду. Аларга биздин өкмөт ишенди, анан ачты да баардыгын. Ошол себептен ушундай болуп атат. Сиз айтпадыңыз да. Сиз айтып атасыз, деген ошол карантин кезинде мындай даярдык көрүш керек болчу деп. Карантин кезинде эле эмес, ага чейин деле карантин кезинде деле, бирок биздин өкмөттүн азыр кандай болгондой деле даярдыгы жоктой көрүнүп атат да. Дагы эле баягы ойдон отургандай көрүнүп атат. Мен азыр узатайын дедим эле, мына бүгүн айтып атышат, Бишкекте 300 бирдемке орун бар, 600 деп атышат. Кичине эле математиканы түшүнүш керек да. Эгер 1 миллион адам болсо, алардын ичинен Бишкекте 200 миң оор ооруйт. Июль, августтун ичинде жок дегенде 10-15 миңдей адам ооруса, оор формасы менен каяка жаткырышат. Анан бизде мынча 1,5-1900 деген койка бар мамлекет боюнча. Тети 9-тоrodon баштап эсептеп атышат да. Бишкектин өзүн эле караш керек болчу, канча орун керек. Бул жака 3 миң, 4 миң орун керек да.
жанакы соода борборлорду, стадиондорду ылайыкташ керек болчу. Башка мамлекеттердин кишини үйрөнүш керек. Алар ошого даярданышты. А бизде бардыгы бар. Бизде азыр жаңы ачса деле жөнөкөй мындай кровать жок, матрас жок. Адамды жаткырганга, жанакы штатив жок, капельница сайганга. Ошонун бардыгы жок болду да. Анан бизде бардыгы бар эле деп өзүн ишендиришти да. Өзүн ишендирип ачты. Биз эптеп кутулуп кетебиз. Бирок эпидемия, вирус деген андай жол менен өтпөйт. Башка мамлекеттерди карап жасаш керек болчу. Каражат да жок. Мына 30 миллион бөлдүк деп анан тияктан алдык. Азиатский банктын акчасы келе элек. Дүйнөлүк банктын жарымысы тендер өткөрүп атат, товарлары келе элек. Жарым акчасы дагы эле жок. Ошон үчүн алардын бардыгы бир сентябрь, октябрь айында келет. Ошондо бюджеттен чыгыш керек болчу. Айдарбек мырзага суроо берейин. Ушул жерде азыр Айбар мырза бир акыбалдын жакшы эмес экенин айтып кетти. Анан биз өзүбүз да көрүп атабыз, мамлекеттик мекемелерди бүт каптап көбөйүп атканын. Айдарбек мырза, эгерде мамлекеттик мекемелерди дагы деле көбөйүп, өсүп, анан кризистик акыбалга алып келчү болсо, биздин мамлекеттик башкаруу кандай болуп калышы мүмкүн? Менин оюмча эң оорлошуп кеткен күндө өзгөчө кырдаалдар кайрадан киргизилет. Анан мамлекеттик кызматкерлердин баары эле ооруп калат, жыгылып калат дегенге анчалык пессимисттик эге берилгим деле келбейт. Өзүңөр билесиңер, бул оорунун бардыгына тийген менен ал мындай жашы улгайган, иммунитети бир топ алсыз болгон адамдарга катуураак тиет. 80%ке жакыны байкабай эле өткөрүп жиберет. Биздин мамлекеттик кызматтарда көбүнчө мындай жаш курактары, мындай жетилген адамдар иштешет. Ошондон биздин мамлекеттик кызматкерлер баары эле ооруп кыйрап калат деген бир паникага алдырбаш керек. Вирус жукса эле ал ооруду деп санабаш керек. Ал баягы өтүп да кетиши мүмкүн. Ушул жактарын эске алыш керек, элди коркута бербеш керек. Бирок Айдарбек мырза, биздин кыргыз бийлигибиз азыр бир оор дилеммада турат. Бир жагынан өзгөчө абалды киргизүү же киргизбөө деген. Өзгөчө абалды киргизсек, эл кыйналып калышы мүмкүн, экономика кыйналып калышы мүмкүн. Эгерде киргизбесек, анда дагы өзгөчө кризистик абал курчуп кетиши мүмкүн, о эпидемиялык. Ошондо кайсысы туурараак болуш керек? Ушул сиз айткан нерсе азыр оңго барсаң атың өлөт, солго барсаң өзүң өлөсүң дегендей акыбал туруштат. Себеби экономиканы токтотуу азыр айтылып жаткандай бюджетте эч кандай каражат жок. Мүмкүнчүлүк да жок. Мурдагыдай гуманитардык жардамды тарата турган, бере турган дагы тараптар жок. Ошондон бул жерде азыр эң оптималдуу вариант баягы обочолонуу, маскалар тагынуу, сактануу, мына ушул эрежелер менен экономиканы мындан ары иштетүүнү караш керек. Албетте өкмөт болгон мүмкүнчүлүктөрдү карап, жакшы эгерде ушул оорулар көбөйгөн болсо, аларга ушу жардам берүүнүн жолдорун караш керек да дагы. Чын эле Өзгөчө абал киргизүү керекпи, керек эмеспи? Абалды киргизүү азыр кезде кыйын го деп эсептейм. Булар транспортту токтотушу мүмкүн, башкаларды токтотушу мүмкүн. Бирок эми экономиканы токтотуп коюу канчалык оор абалга алып келерин көрүп атабыз да биз азыр. Мына мисалы үчүн дээрлик $1,5 миллиард жакын дагы карыз сурашты. Анын деле кумга сиңгендей болуп жок болуп кетип жатат. Ошондуктан бул жерде азыр абал өтө оор. Ошондуктан эң жакшысы экономиканын мындан ары иштешине, дыйкандар азыр түшүм жыйнап жатат, бардыгы сатышына мүмкүнчүлүк бериш керек. Айбар мырза, сиз кандай дейсиз? Карантин киргизүү керекпи, керек эмеспи азыркы учурда өзгөчө абалды? Мен бул сөз менен коллеганы туура деп ойлойм да. Азыр керек болсо деле жол жок буга өзгөчө абал киргизгенге. Эл ачка, анан өткөндө көрүштү. Үйдө отурганда эч ким жардам бере албайт экен. Өкмөттөн эчтеке чыкпайт. Ишенич жок. Ошон үчүн эл деген өзүнө эле ишенип атат. Анан үйдө отургула деп койсо, алар көтөрүлүп чыгат.
Биздин бийлик ошондон коркот. Канча мына азыр сөздөр жүрөт, чыккыла, тиңиткиле, мынткиле деген бийлик коркот, араң турат азыр. Ошол себептен азыр киргизе албайт, мүмкүнчүлүк жок. Анан дагы мугалимдерге, дарыгерлерге, милицияга зарплата төлөбөй койсо, анан бийликти колдой турган күч такыр калбай калат. Ал дагы бир жагы. Качан киргизет? Бирок бул киргизиш мүмкүн 1 айдан кийин. Мына азыр айтып атабыз, эмне себептен бул 1 айдын ичинде саламаттык сактоо системага абдан көңүл буруш керек да. Койкаларды ачыш керек, баарын алыш керек. Кайрылган кишилер көрүп атасыңар, көп болуп атат, орун калбай жатат. Элдер өлүп баштайт. Анан 1,5-2 жумадан кийин көрөсүңөр өлүмдөр көп, смертность көтөрүлөт. Элдер үйдөн өлүп баштайт. Жардам жок. Эгерде карантиндик режимди күчөтпөсөк, анда бирок ооруканалар толуп калды да уже. Бош орун жок. Ооруканалар толуп калды. Бош орун жок. Ошон үчүн элдер үйдөн ооруп атат. Мындай ооруган, оору абалга келгенде бир 10-14 күн келет да. Мына азыр көбөйдү, дагы 10-14 күндөй чыдашат үйдөн. Анан пневмониядан өлүп баштайт. Башка оорулардан өлүп баштайт да. Ошондо эл өзү айтып баштайт. Жакын арабызда биз азыр укпай жатпайбыз. Бишкекте кичине маска кийгендер көбөйдү. Сыртка чыкканда эч ким кийбейт. Эмнени чыгарып атасыңар деп атышат. Капкаякта коронавирус жок деп. Ал жакка чейин жете эле. Азыр Бишкек күйүп атабы? 1-2 жумадан кийин башка региондор күйүп баштайт. Анан өлүмдөр көбөйүп баштайт. Анан элдер өзү айтат, өкмөттү кекиртегинен алып алып, бирдемке кылбайсыңарбы деп. Ошондо эле августта болобу, августтун ортосунда болобу, ошондо эле балким өзгөчө абалды кайта киргизгенге убакыт келет. Ага чейин созо берет. Бирок ошондо келгенде биз кичинекей калкпыз, баардыгыбыз тууганбыз, арабызда, жаныбызда, баарыбызда өтүп кеткен кишилер болот. Биз баардыгыбыз күйүп баштайбыз. Ошол убакта да бийликке жаман болот. Ошондой азыр убакыт келатат. Ошол сөздү угуп коюш керек. Марттын башында айтып аттык элек, Кудай сактасын деп эчтеке жасашкан жок. Кудай сактабайт, Кудайга жардам бериш керек. Өзүбүз сактанбасак, иш болбойт. Ошондой да. Айданбек мырза, биздин жетекчилер баш болуп, бир топ көзгө көрүнгөн саясатчылар деле бул оорунун бар экенине күмө санашып, анан эл деле ошол таасирге кабыл алып аткандай сезилип атат да. Сиз кандай дейсиз? Оору барбы жокпу? Эмне кылыш керек? Жокпу деген суроо, вирус барбы жокпу деген суроолор болду. Ошо вирус бар, реалдуу, вирус реалдуу, ал бар жерде көрүнүп турат. Жетекчилерибиз, чоң саясатчылар, президентибиз баш болгон жетекчилер эч кандай маска такпай, же болбосо ушул ооруну игнор кылып аткандай сезилип атат да. А эл деле ошого таасирге кабыл алып аткандай болот. Ал айтканыңыз туура, бирок вирус канчалык коркунучтуу, канчалык бул кырып салат дегендей бир мындай тырмакча калып айтканда бар да ушул нерсе. Карасаңыз, көп өлкөлөр мисалы үчүн ушундай көп эмеге барган жок. Мындай карантинге катуу Швеция, Белоруссия, Тажикстан ушундай көп өлкөлөр барган жок. Ал жердеги мындай салыштырмалуу алганда дээрлик бирдей эле, окшош эле. Көпчүлүгү калктын иммунитет алышына басым жасап жатышат. Бардыгы эмне болсо дагы бир катар ооруп туруп, иммунитет алып алыш керек деп жатат. Бардыгын сактай албай калгандан кийин, ооруканалар көтөрө албай калгандан кийин, демек бир сыйра ооруп, иммунитет алып алыш керек деген стратегияны пайдаланышты. Мүмкүн биздики дагы, биздин мамлекет дагы бардыгын дарылоого кубаты, кудурети, күчү, мүмкүнчүлүгү жетпегенден ооругандар ооруп, айыксын, иммунитет алып алсын деген стратегияга өтүүгө аргасыз болду. Ушул нерсе азыр жүрүп жатат. Айбар мырза, биз ушул илдет башталганы эл аралык уюмдардан $100 миллион карыз алып атабыз. Так ошол илдет менен күрөшүүгө арнап да. Анан бирок алардын кайда жумшалганы бир кумга куйган суудай эле болуп көрүнбөй атат.
Статистика сурасаң, майда гана бир бөлүкчөлөрүнө айтып берип атышат. Мынча сом саламаттык сактоо министрлигине кетти, мынча сом Томска кетти деп. Андан башка суммалар кайда кеткенин билесиз ба? Сиздин кабарыңыз барбы? Алар кайда жумшалып атат? Же бул көзгө көрүнгөн бир оорукана курулган жок, же лаборатория курулган жок, эч кандай бир көзгө көрүнгөн бир иш жок да? Так эле эсептеп атабыз. Мына негизи башынан баштап, ар кайсы жакта майда чүйдө акчасынан баштап, жанакы дүйнөлүк Азиатский банктын акчалары менен чогуу биздин мамлекетке ушу атайын саламаттык сактоо системасына $78 миллион бөлүндү. USAID жагынан, ПРОНун жагынан майда чүйдө акчалардан баштап ушу 78 миллион, анан жанакы элдин чогулткан акчасы менен чогуу 130 миллион сом менен. Мен азыр доллар менен эсептеп аткам $78 миллион. Бирок ошонун ичинен эң чоң акчалар жанакы Азиатский банктын акчасы, Улуттук банктын акчасы 20 миллиондон чогуу 40 миллион, 41 миллион болот да. Алар дагы толугу менен келе элек. Азиатский банктын акчасы жакында да келебейт. 2-3 айдын келсе Кудай шүгүр дейбиз. Улуттук банктын акчалары азыр иштей элеп атат. Жарымысы 9 миллиону, 11 миллиону дагы жолдо. Ошон үчүн бул жерде негизи майда чүйдөлүү акчалар келип атты да. Бирок биз эсептегенбиз. Мына жанакы средства индивидуальной защиты дейбиз. Негизи биздин дарыгерлерге 600 миллион сомго ай сайын керек. 10 миллион долларга, 8 миллион доллар деп коелу бүгүнкү курс менен. 8 миллион долларга ай сайын керек баарын камсыз кылыш үчүн. Ошон үчүн бул жакта мындай толугу менен акча деле бөлүнгөн жок. Майда чүйдө Сорос, USAID'тер ар кайсы жакта реклама кылып берип атышпайбы? Рахмат аларга. Бирок алар кичине эле 4-5 жолу сюжет көрсөткөндө көп көрүнүп калат да. Ошон үчүн азыр толугу менен мына эң чоң акча 9 миллион долларга товарлар алынып жатат. Ал Дүйнөлүк банктын акчасы, жанакы МВФтин акчасы 121, анан экинчи транш 121. Ал саламаттык сактоо системасына вообще жеткен жок. Ал биздин бюджетке түшүп эле жанакы жыртыкты дарыгерлердин, мугалимдердин, милициянын зарплаталарын жапты да. 121 миллион доллар бир айдын ичинде эле жок болду. Ошондой болуп атат да. Ошол себептен бул жакты туура караш керек. Мамлекет өзү бөлүш керек акча. Мамлекет өзү толугу менен что положено дегендей бербей жатат. Мыйзамда каралган акчаларды толугу менен саламаттык сактоо системасына бербей жатат. Эмне себептен аякта каражат жок. Ошон үчүн биз мына апрелде чырылдап, эптеп Минфинден 4 миллиард карызын төлөп берди эле. Жылдын башынан баштап 12 миллиард бир ай берип койду эле. Ошо менен азыр кайта эле кыскартып баштады. Ошондой болуп атат да. Ошон үчүн эмнесин даярдашат? Сөз менен эле чыгышат, биз тигинтебиз, мынтебиз. Колунда акча жок. Премьер-министр, президент министрге саламаттык сактоо системасына тапшырма берет. Тапшырма бар, нан таап кел, бирок тыйын карматпайт. Биз баланы магазинге жибергендей болуп атабыз да, бар нан алып кел деп. Бирок акча бербейбиз. Эмне кылып табат? Кайта шүмүрөп келет. Булар деле ошондой болуп атат да азыр. Ошон үчүн министр кече мындай сөз айтканбы? Көрсө биздин ооруканалар ушундай азыркыдай илдетке даяр эмес экен, мындай шарты туура келбейт экен деп. Мен аябай жок күлкүмдү келтирди. Сиз кандай кабыл алдыңыз? Эми мындайда булар телевизорго чыкканда кичине уверенно сүйлөбөй калабы? Сөзсүз Сабыржан Токтосун ситуацияны билет. Анчын айтканда булардын бардыгы чогуу ушул системаны канча 20 жылдан баштап талкалап атышты. Бүгүн көрсө эчтеке жок экен. Системанын бардыгы талкаланды, бүгүнкү күн көрсөтүп атат. Жаңы улуттук стратегияны кабыл алдык. Мурдагы жылы биз канча жолу каршы чыгып аттык эле, ал дагы талкалап атат. Биз ооруканаларды ремонт кылгыла, тинткиле, мынткиле десек, аларды киргизбей жатат.
жалаң бир пландарды жазган эмелерди иштерди киргизип атат да. Биз болгон каражатты азыр убакыт көрсөттү, Американын жолунда эле тура эмес, Европанын жолунда тура эмес. Америкада коронавирус менен жатсаң, сага $300.000 деп счет келип атат. Биз менчикке өткөрө албайбыз. Ал жол туура эмес экен. Биз Айданбек мырза, мамлекеттик ооруканаларды сакташыбыз керек. Айданбек мырза, биздин азыр экономикабыз дагы бир көңүл жубатарлык эмес. Евразиялык экономикалык биримдик боюнча тышкы соода жүгүртүүбүз быйылкы жылы 21%га азайыптыр. Статистиканы карасак, ички дүң өндүрүмүбүз 4,8%га азайыптыр. Эгер кумтөрдү эске албаганда 6,4% экен. Экономиканын өсүү темпи дагы минус 5,3% болот экен быйылкы жылы. Анан экономика министрлиги айтып атат азыр эптеп эмки жылга өтсөк, эмки жылдын ортосуна чейин экономиканы калыптандырып алсак, андан кийин анын өнүгүп кетишибиз мүмкүн деп атышат да. Сиздин прогнозуңуз кандай бул боюнча? Чындыгында экономика аябай төмөндөп кетти. Соода саттык. Өзүңөр билесиңер, Кыргызстандын халкынын бюджет дагы башка дагы бизде 3 булак менен каржыланат да. Биринчиси ушул бюджеттен бөлүнгөн акчалар, айлык акы башкалар. Экинчиси бизнестин эмеси, бардык адамдардын кыймылы. Үчүнчү бизден сырттан келген мигранттардын акчасы. Бир 2-3 миллиард доллар келип турат. Азыр байкагандай 3 булактын дээрлик толуп калды да, токтоп калды. Мигранттар өздөрү жардамга муктаж категорияга айланып калды. Россиянын өзүндө жумуш жок. Көпчүлүгү келип атат, бир тобу келди. Бул жерде бизнес токтоду. Бизнес токтогондон кийин, соода саттык токтогондон кийин салык төлөө дагы токтоду. Мамлекетке акча да түшпөй калды. Ошондон мен 5% түштү экономика, 4% деген ишене албайм. Абдан эле көп түштү экономика. Аны эсептөө да кыйын, 50% түшүп кетти. Эмне болду? Себеби таптакыр кыймыл жок, жатты бардыгы. Мына анча мынча стратегиялык азык-түлүккө байланыштуу ишканалардан сырткары. Бишкек менен Ош толугу менен жабылганда, мына эки шаарыбыз биздин бизнестин дагы, коммерциянын дагы, сооданын дагы бардыгынын борбору ушул эки шаар. Эки шаарды булар мына 2-3 ай бою кулпулап жапканда бардык нерсе токтоп калды. Ушул нерселерди жабуу бизде бизнеске, башка нерсеге аябай чоң сокку урду. Мындан мен оюмча мындай бир калыбына келип кетүү процесси көптү талап кылат. Биринчи бир жакшы мындай самалык мүмкүн түшүм жыйноодон кийин, күзгү түшүмдөрдү жыйноодон кийин элдин колунда анча мынча акча болушу мүмкүн. Мына ушул бир аз түрткү берет. Бирок андан ары кырдаал кандай болот? Күзүндөгү сууктарда эпидемия, жанагы тумоо өзүн кандай алып барат? Бул маселелерге азыр жооп бериш кыйын. Ошондон экономика мына эле болуп кетет дегенге азыр ишенич да кыйын. Бирок Америкада же Кытайда бул абдан өнүккөн өлкөлөрдө экономиканын калыбына келүүсү кээ бир учурларда абдан ылдам темп менен калыбына келтирип жатат да. Себеби аларда экономика бар. Алар турган өзүнүн өндүрүшүн, мурдакы эле турган, бир аз токтотуп койгон өндүрүшүн кайра калыбына келтирип алып кетип атат. Бизде тескерисинче тилекке каршы андай болбой жатат. Азыр мына Казакстандагы, Россиядагы чек-араларды эч ким ачкан жок. Бүт соода саттык токтоп турат. Кыймыл токтоп калды. Ошондон экономикадагы абал жакын арада мындай жакшы болуп кетет деген бир мүмкүн ал оптимистик бир көз карашты бергиси келген адамдыр. Анын ал эмнеге эсептелди? Ал мага белгисиз. Эми бир талкуубузду жыйынтыктоо үчүн президентибиздин жанагы Москвага сапарына келсек, эми бул үчүн жанагы классикалык суроого жооп издеп көрбөйлү. Ким күнөөлүү дагы эмне кылуу керек эми? Эми бул жакта мындайда ар бир адам өзүн сакташ керек. Эң биринчисинен жоопкерчилик өзүбүздүн алып алышыбыз керек. Эгер президент жанында жүрсө сактаныш керек болчу. Каякта жүрүштү белгисиз. Ал бир. Экинчиси баратканда протокольный служба бул кишилерди, делегацияны карантинге кармаш керек болчу. Эч жака чыгарбай. Аларга смартфонго приложение коюп, үйдө отур деш керек болчу. Башка жака чыкпай. Булар биз билбейбиз каякта жүрүштү. Ал экинчиси. Үчүнчүсү саламаттык сактоо системасы азыр биз
ар кандай шылтоолорду айтып атат. Кече ооруп калды, 1 саат болду ооруп калды. Эми күлкүнү келтирген сөздөрдү айтып атышат да. Туура ошол жактан катачылык кетти. Туура эмес тесттер менен текшерди. Азыр ошо туура эмес тесттер текшерилип аткан көп адамдар бир чети ошол чыгып калганы да жакшы, элге жакшы. Азыр президенттин тапшырмасы менен ушу жолду кандай текшерилип атат, кандай тесттер кылып атат, балким текшерер. Жанакы биздин ГКНБ текшерер же башка органдар текшерер. Аякта ошон үчүн азыр көп кишилер жардам ала албай жатат. Тигилер легкий форма болсо, а көп оор пневмония менен жаткандар ПЦР отрицательный болуп больницага жата албай жатышат. Алар жакында тирүү болобу биз билбейбиз. Ошон үчүн ушундай болуп калганы бир чети саламаттык сактоо системасына жакшы, элге жакшы. Жетекчилерге жаман. Алардын суроо болот. Ошон үчүн бул жакта биздин жетекчилер, министрлер, зам министрлер баардыгы жооп бериш керек. Протокольный служба жооп бериш керек. Биздин өкмөттүн, биздин жанакы вице-премьер тияка бияка чыгып жүрөт, ошо саламаттык сактоо системаны тейлеген. Ошол жагын карабайбы? Канча лаборатория иштеп атат. Биз маалымат чыгарганбыз, жаңы тест келген. Ошолорду алгыла. 32 аппарат бар мамлекетте. Ошону иштеткиле. Алар так көрсөтөт деген сөздөрдү көтөрүп атсак, эч кимдин иши жок. Эми мына кыймылдап башташты. Айдамек мырза, сиз кандай дейсиз? Биз кандай сабак алышыбыз керек? Эми тумоо деген мисалы үчүн өзүңөр көрдүңөр, бул тандабайт. Президент сиңби деп дагы, башка сиңби деп дагы, ал жуга турган болсо, жугат. Ошол көрдүңөр, мына Британиянын өкмөт башчысына жукту, Россия президентинин маалымат катчысына жукту, андан башкаларга жукту. Мына президент Назарбаев, Казакстан биринчи президент Назарбаев Казакстан жетекчилигине көп адамга жукту. Бул тумоо, сасык тумоонун мындай коркунучтуураак түрү болгондой эле ошондой болуп жатат. Ошондуктан мунун жугушу мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Эми мамлекет башчылары өздөрүнүн чоң миссия менен баратканда, ушундай бир жалпы бир элдин, бир мамлекеттин атынан баратканда ушундай учурларда абдан так, кылдат, жоопкерчиликтүү болуш керек эле. Бул жерде ошол чындыгында жанагы кызматкерлер абайлаш керек эле. Ошол президенттин коопсуздугун караган башка кызматтар дагы чындыгында саламаттык сактоо министрлиги, ошого жоопкерчиликтүү адамдар бардыгында бир шалакылык туура эмес кетти. Ошондуктан бул жерде тийиштүү сабак алыш керек булар. Ал эми жалпы элге келгенде бул билбейм, бизде чындыгында акыбал мышыгыйлай тургандай, мүмкүнчүлүк дагы жок. Жалпы элди карап дарылап алганга өздөрү айтып жатышат, азыр эгерде дагы мындан дагы адамдар көбөйгөн болсо, анда биз Казакстанда ушундай сөздөр болуп жатат, Казакстанда дагы оор болуп, алар дагы айтып жатышат, биз тандай баштайбыз, кимге жардам берүүнү дегендей. Бизге азырынча андай нерсе жок, болгону игнор кылып атышат булар. Карабай коюп жатышат. Үйүңдө жатып дарылана бер, ошол жактан эмне болсоң ошо бол дегендей гана бир неме болуп атат да. Ошондуктан көпчүлүк эл чала албай калып атат, жете албай калып атат. Ушул жагы бизде мына 3 ай, 4 айдан бери пандемия деп кыйкырып жүрүп эмне кылсак, бирок эч нерсе даярдыгыбыз начар экендигин көрүндү. Ушул жагына кайрадан бир дыкат карап, бул жерде биздин саламаттык сактоо системасынын мүмкүнчүлүктөрүн жакшы пайдаланууга, ПЦР анализдерди ала тургандардын сапаттууларын алууга, өзүбүз чыгарбайбыз да, бизге сырттан келет. Болгондо көпчүлүк гуманитар жардам сыяктуу келип жатат да, өзү сатып алганга деле мүмкүнчүлүк жок. Ушул жагынан жакшы караш керек деген ойдомун. Бул үчүн эми бизде жалпы бир колубуздагы, мамлекеттин колундагы мүмкүнчүлүктөр бар да. Мисалы үчүн мамлекет азыр форс-мажор акыбалда турабыз биз. Форс-мажор бардык жок, токтоп турат. Эл, мамлекет төлөй албай калды. Ошол эле учурда биздин алтын кендерибиз бар. Бизге мисалы үчүн мына Кумтөрдөн 1 миллиард долларга чейин алтын казып кетет. Мамлекетке төлөгөнү 80-90 миллион доллар. Мына ошого окшогон кендерди форс-мажор деп туруп кайра караш керек.
мамлекетке 400 жок дегенде 50% алтынды алабыз дешибиз керек. Болбой калды мүмкүнчүлүк. Биз элди сактап калыш керек, мамлекет сактап калыш керек деген саясат болуш керек. Жогорку кеңеш чукул жыйынга чогулуп отуруп, мына ушундай биздин алтын кендерибиз азыр иштесе качан иштейт? Мына ушуларды чечмейинче кайыр сурап ар кимден жанагы бузук ПЦР менен отурсаң, ушундай шермендең чыгып, барган жерден отура албай, кайранан кийин өңүң бозоруп кайтып келе бересиң. Бизге сабак ушул жагы болуш керек. Биз өзүбүздүн колубузда турган байлыгыбызды пайдаланышты үйрөнүшүбүз керек. Аны ошол саламаттык сактоо системасына, бала бакчага, билим берүүгө, башка жактарына. Бизди каратып туруп уурдап кетип атпайбы биздин кендерибизди? Карабай атпайбы ушуну? Президент карабай атат, өкмөт карабай атат, жогорку кеңеш карабай атат. Акыбалыбыз болсо мына мышы кыйларлык. Чоң рахмат. Ушун менен маегибизди жыйынтыктасак, убакыт таап, ошо маегибизге катышып бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазылык. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз бүгүн коронавирус өлкө башынын тууруганы боюнча маек өткөрдүк. Бизде конокто медицина боюнча серепчи Айбар Султангазиев жана саясий серепчи Айданбек Акматов болду. Саламатта калыңыздар.